Бул биз эл 2010-жылы 9-дан бери тырышып жүрүп ал кездеги кимдер гана болгон жок. Отунбаев, Атамбаев, мына баягы Шерниязович кетип калды, Эркин Алымбековдер кетти, Чотонов, Шыкмаматов бүт бардыгы ошондо мындайча айтканда жүрөгү менен жүрүшкөн. Алар бирок мынтип айткан эмес. Эртең Атамбаевди алып келебиз, Отунбаевди алып келебиз деген эмес. Эми ал учурда көрдүңүздөр да, мисалы Атамбаев, Алмаз Сарсенович ал учурда бийликте иштеп бизге кошула алган эмес ончулукча. Ошондо Темир Сариев кошулуп атат, ал унчукпай эле жүргөн байкебиз. Жана Абдыганы Эркебаев, Накен Казиев дегендер, аны Бакиевдер мондай кылгандар. Ошолор да жүргөн. Ошондо 12 партия биригип туруп, бириккен элдик кыймылдын БЕК деген партияны ачканбыз. Ошондо нарында ошо БЕК катуу иштеп атат да, анткени ар бир партиянын балдары чыгып алып, окуучу мыжыр мындай болуп атат. Тигинтел минтел деген эл чыгып атат ошондо. Анткени 12 партия биригип атат. Ал жерде мисалы азыр сиз туура айтасыз. Эми мен да билген эмесмин ошолорчу. Эми ошондо бүт элечи мен кылдым дегендер көбөйүп кетти да. Мен революцияны мен кылдым деп. Мына азыр мен сен кылдыңбы десең жок дейт. Ошол башкаруу системасы Крыловдун тамсили болду да. Баягы Иракте өйдө кылды тартып калды да. Неге дегенде 12 партия бириккен элдик кыймылдын лидери бар. Ал лидерлер келди дагы сен мен тиягынан акча чаны чуркап сен кылдың мен кылдым, менде мынча киши бар, менде мынча революциянын баары меники, анан 5 катын, анан 10 катын 21 кыймыл деп эле бөлүнүп кеттик. Ошкогонан боштолгондо бизге ал Кыргызстанды ыдыраталы деген болчу да, ал кездечи эки мамлекеттин ортосунда согуштуруп элди хаос жасаш керек болчу. Анткени бул башка мамлекеттердин интереси болчу. Алмаз Сарсеновичтики өлө сонун киши ал. Бирок аныкы кичине ал экөөбүздүкү айтпай эле коеюнчу ушундай болуп кетти да. Анан ошондо биз кеңештик, мына Камчыбек Кыдыршаев, Садыр Нурович менен буякта көп жигиттер бар, таластык балдарчы, Жаныбек деген. Ошолор болуп чогулуп алам дегенде мен мисалы ошол учурда Атамбаевдин 11-жылы мындай жакшы кишиси элем да, мисалы нарындан тайына турган тоос элем. Мына Камчыбек Кыдыршаев канча жылдан бери кыргызды камалып баратса да Садыр деген президент кылабыз. Ошондо оңолот кыргыз деп жүрдү. Туурабы? Мына ошонун баардыгын биз да ойлонобуз да, адам катары. Анан биз Садыр Нуркожоевичти 11-жылдан колдоп жүрчүбүз. Мына Камчыбек Кыдыршаевте болгон жигит баатыр жок. Мен мисалы айтайын, 11-жылы президенттикке койбоду. Мен ошондо Алмаз Сарсеновичтин досу болчумун, ачык айтайын. Азыр укса билет да, мен өзүнүн жумушуна барып айтып кеттим. Тиги бул эмеси бар эмес, бир форум деген. Барып Алмаз Сарсенович, мен ушундай Камчыбек Кыдыршаевди колдойн деп атам. Эмнеге дедим. Биринчи айттым, мен тууган экен, төбөй экен дедим. Төбөй экен, биз келип баягы эме кылып эл менен жолуктук, бата берип атабыз. Сен адыл жөн эле жүрө бербейсиңер, мындай баягы бир нуктай болду дейт да. Мен эми мисалы СДПКсы көтөрүлүп атса, мен атам экен болсом, мен кандай бир жактай болом. А мен болсо айтып атам, жок, мен Камчыбек Кыдыршаевди колдоп берейин, колдоюн. Мен деле анан эле силерге мындай кылбайсыз, болду, бүттү, эл бийлиги келди. Эл бийлиги дечи биз ал кездечи. Эл бийлиги келди, эми ушу боюнча тынч туралы. Бардыгын колдойлу да, бул баланы колдошчу. Кыргыз мунун да ою бар. Карачы, көмтөрү мондай болуп жатат деп ошондо эле билчүбүз биз. Мына 47-чи түрмөнүн жанында үйдү көрдүңөрбү, канча. Мындайча айтканда ал жерде булардын баатырлыгын айтайын, ушуну кыргыз түшүнбөйт, билбейт экен. Ошол жерде бир кичинекей мекеме турган болсо, бүгүнкү күнү килейген мына Нарын эле шаарынын населениясын мисал кылайын. Биз Нарын шаарынын жарым Нарынын город, Нарындын кишилери келип ушул жерге жайгашып атат. Ошолор туура эмес иш кыла турган болсо, мисалы комбайн дегеним, жана машина деп атпайм, комбайн буудайды чабат. Дөңгөлөгү чарылып калса жүрбөйт. Ал жерде шопур күнөөлүү эмес. Эмнеге жарылып калган жасаш керек. Жасап анан кайра салсанан жүрөт да. А биздики мындай болуп да, комбайн кетип баратса, токтоп калса эле чуркап эле шопурунан урутуп атабыз. А тиги дөңгөлөгү жүрбөгөн же подшипник сынган эме жүрбөйт да. Биз ошону түшүнө албай эле алдак салдак сен мен дейтип отуруп эле бири-бирин мынтип тиги экинчисин тигинтип отуруп мурда жеп алып эметип алгандар туура эмес деген сыяктуу кылып анан бири-бирибизге эле мындай калсак экенбиз да. Анын колунан эмне келет? Ал ким эле деген сөздөр менен ал бул эле да анын ата энесине чейин чукуп, анын тиги ягына биягына айтабы киши эмес деп отуруп, Кыргызстанды мамлекет деген мамиле кетирип атат. Бир үй бүлөдө атадан корккондо эмне болот? Ынтымак болот, ошол үйдө жакшылык болот, кененчилик болот, баары болот. Атанын тарбиясы бар. Ошол сыяктуу Кыргызстандын ичинде азыр бизде деген тарбия турат азыр. Тарбия турат. Кээ бир жана одулар тамашалап анан камчы менен чабып коет. Туптуура ошол турат. Ошол. Ошон үчүн бизге Кыргызга темирдей тартип керек. Мына азыр темирдей тартипти биз келтирип алдык. Эгерде ушуну бусуп ала турган болсок,
болуп туруп мен кыйын деп бирөөсү келсин ары хаос кылып алабыз Кыргызстанга. 2010 жылдын 7 апрель бул элдер азыр максатына жеттиби, жеткен жокпу, ким күнөөлүү деп эле издеп атышат. Бул 7 апрель боюнча биринчи элдин баарын айтайын, ошо катышуучуларга, баарыңыздарга майрамыңыздар менен бул мындайча айтканда элдин мүдөөсү ошол учурда жеткен, бул майрам күн да. Ошол учур 7 апрель 2010 жылы элдин мындайча айтканда талабы аткарылган. Анткени өзүңүздөр билгендей Аксай Арпа жетим тоо канчалаган гендер, канчалаган элдер өлүп, мындайча айтканда мындай көп киши башкаруу болуп калды да, ошо президент эмес, ал жерде Бакиев эле эмес. Анын иниси, баласы еще мындай көп мындайча айтканда эме адамдарга кылбас жанача 11 баланы өлтүрүп коюшту. Мына мен айтарым эле ошо Мелисешин байке эле мына ошолор ушинтип өлүп калды, барып алып кулагынан чойгула барып. Ну эми бийликти беспредел башкарып башташканда, ошонун негизинде эл мындай чир алган, эл деген күткөн окуймун деген кетирбесек биздин Кыргызда эртеңки күнү кайнап баратат бул деп. Анан эл бири-бирине эметкенде бул жерде жанагыдан улай берейин, эми азыр майрамын айттым элдин. Анан 7 апрелде чындыгында 87 баягы уш жерден именно 7 апрелде өлгөн. Андан кийин дагы өлүп отуруп, 11 2010 жыл эмес, 11 жылы уже элдер жарат алгандар, ошол залакасын көрүп калгандар өлүп калышты. Алар деле как ошол учурда илдеттерин коюп ошо эл үчүн чыгып аткан. Анан алар да баатыр деп эсептейбиз. Баатыр эле алар. Анан кээ бир учурда бул биздин негизи мамлекетибиз аябай эле болуп кетти. Мына азыр көрүп атасыңар. Жакшы кишини алып кел десең деле жаман дейт экенбиз. Жаман кишини алып келсек деле аны отерден жаман дейт экенбиз. Азыр сиз айткан сурооңузга туура айтасыз. Кимдер келип кеткен жок. Парламенттик башкаруу болду, президенттик башкаруу болду. Эми мындайча айтканда бул кыргыз болгондон кийин бул башкаруу системасын биздики көбүрөөк талашуу система экен да. Башкарууну жакшылап берет экенбиз. Элди тынчталык окуй деп, андан кайра талашып баштайт экенбиз. Талашканда аны жамандап баштайт экенбиз. Анан ошон үчүн 2010 жылда абдан элдин карапайым кыргыз элеттиктердин ушундай койгон максатына жетишкен. Чындап революция, чындап эл максатына жетип, тиги Аксай Арпа эми жетим тоо эмне деген эме? Жетим тоону алдырып аткан жерден эл чыгып ошону өзүнүн байлыгын, бийлигин, кенин алып калды. Андан кийинки президенттер келди, эл шайлады, ары. Алар титиргетти деп аларды айтайын десең, мына көчө мен угуп атам. Баягы элден мынтсең эле максатына жеттиби, же убактылуу өкмөт ошол алып келди беле, ким жооп берет дейт. Ал жерде эч ким жооп бербейт. Аны мындай болот да, урматтуу туугандарым. Бул биз эл 2010 жылы 9-дан бери тырышып жүрүп, ал кезде кимдер гана болгон жок. Отунбаев, Атамбаев, мына баягы Шерниязов кетип калды, Эркин Алымбековдер кетти, Чотонов, Шыкмаматов. Бүт бардыгы ошондо мындайча айтканда жүрөгү менен жүрүшкөн. Алар бирок мынтип айткан эмес. Эртең Атамбаевди алып келебиз, Отунбаевди алып келебиз деген эмес. Бул карапайым эл дагы көрсөткөн эмес. Бул болот, бул болбойт. Ал учурда элдин илдети бул болчу. Ошол эки байлыгыбызды, кенибизди, жерибизди алып калалы, Кытайдан жанагы биздин карызыбызды төлөйлү, светибизди арзандаталы, кичине жана телефон жаңы келатканда, ошондо билесиңер телефон алуу дегенде 60 тыйын учуп кетип атканда, мындайча айтканда беспредел болуп атканда ошого жетишкен. Ал жерде бул убактылуу өкмөттү коюп алалы, убактылуу өкмөт деген эмнегени билген эмеспиз ал кезде. Эл билген эмес, ал эл только эл бийликти алып бир жакшы кишиге, жакшы президентке өткөрүп берүү болчу. Ошондон ары ошону туурабай, ошо балдар өлдү ошол жерде жанагынча 120лап. Ошолордун канын ыйлатпай, ошонун жанын ыйлатпай, эли журтун артында калган балдары, келинчеги, көрүп атасың, энелери ыйлап калды. Эми ошолордун көз жашын кайра төкпөйчү, Кыргызстанды башкарып кетсин деп, ал деген тигиге убактылуу өкмөттө берген жок. Эл ишенип ошол учурдагы убактылуу өкмөттө жана Отунбаев, Текебаев, Атамбаевди деп тапшырып беришти. Эми ал учурда көрдүңүздөр да, мисалы Атамбаев, Алмаз Сарсенович ал учурда бийликте иштеп бизге кошула алган эмес ончалычы. Биз керек болсо Орус драма театрына чогултканда аз киши келип чогуптолуп, ошондо Атамекен эле күчтүү болчу, Текебаевдин партиясы күчтүү болчу. Анан бүт бул жерде азыркы ошол убактылуу өкмөт, ошол элдин баары Атамекен болчу. Анан ошонун негизинде келишкен, бул жерде болсо кийин баягы революциянын алдында мындай болуп калды да,
Атамекенди баягы жаңысы эле эл көтөрүп атканда булар келишимге 12 партия бирикти. Ошондо Темир Сариев кошулуп атат, ал Унчукпай эле жүргөн байкебиз. Жана Абдыганы Эркебаев, Накен Казиев дегендер, аны Бакиевдер мондай кылгандар. Ошолор да жүргөн. Ошондо 12 партия биригип туруп, бириккен элдик кыймылдан БЕК деген партияны ачканбыз. Ошондо нарында ошо БЕК катуу иштеп атат да, анткени ар бир партиянын балдары чыгып алып, окуучу мыжыр мындай болуп атат. Тигинтел минтел деген эл чыгып атат ошондо. Анткени 12 партия бирик. Ал жерде мисалы азыр сиз туура айтасыз. Мен да билген эмесмин, ошолорчу ошондо бүтө элечи. Мен кылдым дегендер көбөйүп кетти да. Мен революцияны мен кылдым деп. Мына азыр мен сен кылдыңбы десең жок дейт. Ошол башкаруу системасы Крыловдун тамсили болду да. Баягы Ыракте өйдө ылдый тартып калды да. Неге дегенде 12 партия бириккен элдик кыймылдын лидери бар. Ал лидерлер келди дагы сен мен тиягынан акча чаны чуркап, сен кылдың, мен кылдым, менде мынча киши бар, менде мынча, революциянын баары меники, анан 5 катын, анан 10 катын, 21 кыймыл деп эле бөлүнүп кеттик. Дажа калса мен нарында мындай кийин уяла баштадым да, элдердин ыйлап көз жаштуу балдарынан ажыраган кишилердин алдында барып алып, мен революцияга мен деп атигин баласы өлүп калган, аны айтпай каламыз. Ошон үчүн мен да ошону көп айткан эмесмин. Мына 15 жыл болду, Кудай акы мен бир жерге чыгып алып мактанбайм дагы, айтпайм дагы, мен революционермин дебейм. Анткени мен кыргыз үчүн кылган кызматымды аткарып бердим бирөөгө, жана сиз айткан кишилерге. Алар болсо жанагындай бир бөлүш албай калышты да. Кыргызстанды мындайча айтканда оюнчук кылып алды. Мына беттерин айтам, оюнчук. Бүт эле байыды, ичип жеди, жана өмүр чиркешти кимиси айтып атат, мен тамекини мен алып берчимин дегендейчи, талаша кеткенде ошого чейин айтып атышпайбы? Ошол туура ошо тамекиге жетпеген кишилер келип туруп анан кийин кайра өздөрүн өгүз көрсөттү дагы Кыргызстанды, анан өзүм өлсөм өлбөй, өгүзүм жолдо калсын кылып коюшту. Ошо менен Кыргызстанды парламентке көчөрдү, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн. Ал элдин кызыкчылыгы эч кандай болгон жок бул жерде. Андан кийин кайра бул Сооронбай Шариповичтай өмүр бою кызматта жүргөн чиновник киши да мына акыры келип президентке койду. Бир ушу 3,5 жыл иштеди, биз карап турдук да, элди карап турат. Бир мындай күнөө кылган жок. Кичине кылса эмне, өзү да мындай жакшы киши дейм, баягы өмүр бою кызматта иштеген киши. Кечирим сурап койчу. Кечирим сурап койчу, кетчи. Мен Отунбаеванын учурунда революция болгон күнү мени эл көтөрүп барып туруп губернатор кылып коюшту. Ана мына Роза Сарсенова азыр угат болуш керек, укканы айтайын. Мен Сарсеновага мынтип чалгам тройка менен. Мен кеттим, иштебейм деген. Мөрөк чиркешке айткам, ой мен кеттим, иштебейм, алгыла десем, ош когонаңы башталып кетти. Ош когонаңы башталгондо бизге ал Кыргызстанды ыдыраталы деген болчу да, ал кездечи эки мамлекеттин ортосунда согуштуруп элди хаос жасаш керек болчу. Анткени бул башка мамлекеттердин интереси болчу. Неге? Анткени бияк келип эле президентин кубалап эле мамлекетин оңдоп алса, значит башка мамлекеттин да элдери ошентип ойлойт. Биз дагы кубалап алалы дагы башка мамлекеттерге тынчтык келбей калат. Ошон үчүн алар бизди кийлиди да, алар бизге тынчтык жок, ош койгонан жасады жанагындай кыйынчылыктарды. Биз ошондо тынчтыкты кармап туруш үчүн нарында эч жака чыкпай нарында турдум. Мына токмокто ичип алып үйлөр өрттөнгөндө мен түнү менен келип аттым нарындан, өзүм 10 баланы алып алып келип аттым. Койгуна сен уңган деп антип бөлбө. Кыргыздын жараны деп. Ошондо бул жерден Отунбаеванын чоң салымы ошону иштеп кетти. Өзү түшүндү ошондой тиянаңыз болуп калган, ошону өзү отказ берди. Мен Отунбаевага отказ берсем, мени мынтип койду, иштей бергиле деп баары айтып койду. Иштей берем деди. Мен 6 ай иштеп анан кеттим да, анан ошондо Атамбаев болуп калды. Атамбаевдин учурунда мен суу чарба башкармасы болуп эле калдым. Андан кийин Сооронбай Шариповичтикинде дагы суу чарба болуп калдым. Сооронбай Жээнбеков менен бирге жүрдүңүз. Экөө тең президенттик мезгилде сиз ал кишилер менен тыгыз байланышта жүрдүңүз да. Ал кишилерге кандай мүнөздөмө берет элеңиз? Мен азыр Сооронбай Шариповичке берип кетпедимби? Жөнөкөй киши, чиновник, өзүн мындай эме кылбайт да эми. Көп бирөөгө басым кылып, андай-мындайды жаман көрөт ал киши. Алмаз Сарсеновичтики өлө сонун киши ал. Бирок аныкы кичине ал экөөбүздүкү айтпай эле коеюнчу, ушундай болуп кетти да. Анан көп кишиге ишенип, анан көп киши мына Алмаз Сарсенович жигит киши болчу. Мен бул көп жыл болду, 2008-жылы баягы бул премьер болгондон бери Бакиев оңден кошулам дегенден бери тааныйм да. Анан ошондо бул упрямый киши, аябай. Надо будет сөгөт, надо будет өзүнүкүн бербейт. Но бирок алданып калат экен көп кишигечи. Мисалы бирөө келип эле жакшы көз менен сүйлөп эле аны мактаса эле, анан ушундай турбай дейт. Жок. Азыр делечи, могу азыр болуп аткан иштерде бийликте главный карапайым эл чечет.
Ал жанагы мен чече албайм, мен анан кыймын деп айта албайм. Мени керек болсо эки киши жамандык кылса ошо боюнча жаманданат. А барып туруп эл деген ынанбайынча өзү элеттик эл өйдө көтөрүлбөйүнчө эч ким эч жака чыкпайт. Мисалы могу эмени айта кетейин. 19-жылы коронавирус болуп калды, бирок эми ошол учурда иштешпедик биз баягы соткаларды чалып жаңы WhatsApp'тар мененчи акырын тиги Садыр Нургуловичти чыгарабыз депчи. Анан ошол учурда эл даана көтөрүлдү. Мына азыр элдер ас эле болуп калды. Ал учурда биз кагаз менен 7-апрель чыксак элге баягы жеткизсекчи, эми прошуркалар таратып, лозунгтарды жасап алып элге барсак, ал учур WhatsApp менен берилип калды да. Ар бир киши үйүндө жатып эле WhatsApp менен түшүнөт. Siz ошол Атамекен партиясы менен келдиңиз башынан, андан кийин Алмаз Шаршенович менен иштедиңиз, Жээнбеков менен. Эмне себептен Садыр Нуркожоевичти боштондукка чыгаруу боюнча сиз ал группага өттүңүз? Мен бул мындай болду да, Садыр Нуркожоевичти ал эле баягы боштондук эмес. Садыр Нуркожоевич деген 2011-жылы баягы Кумтөр компания, башка компания болчу, аты башкача болчу да, мен азыр уnuттум окшойт. Башка компания болчу, ал дети Американын бирдеме. Анан келип каналистерде бирдеме Сентера болчу. Анан кийин кайра эл баягы ызы чуу болуп аткан. Анан Садыр байке чыгып атты да, могу туура эмеспи? Атын эле отуруп койдуң да келишени. Баягы 11% эле биз кетип экен, 35 тиякка кетет экен, анын баары чыгым болот экен. Ошондо кыргыз элине 35 деп коюп, алар 11% төгүп атышыптыр. Анан ошонун негизинде Садыр байке ошону билип калды, Садыр Нуркожоевич. Анан ошондо биз кеңештик, мына Камчыбек Кыдыршаев, Садыр Нуркожоевич менен буякта көп жигиттери бар, таластык балдарчы, Жаныбек деген ошолор болуп чогулуп алам дегенде, мен мисалы ошол учурда Атамбаевдин 11-жылы мындай жакшы кишиси элем да, мисалы нарындан тайына турган тоос элем. Илибой эме болсо мага айтып коюшчу, мен ошондой жасадым. Бирок мен эми андай бир кишинин артынан жүрбөгөн экенмин да. Мен деле баягы кийин эмете албай калдым. Мен учурунда менде да жүрөк бар, мен дагы көп жерде жүргөн балам. Ошондо мындай болуп калды да, тиги Садыр Нуркожоевичке сразу барып жолукканда эле эркекче сүйлөштүк, Кумтөрдү алабыз эмени. Садыр байке ал кезде комиссияда болуп калды, комиссия. Камчыбек байке баягы билесиз тиги Бакиевдин эшигин тээп чыгып кеткенден кийин аны эл сыйлап калды. Өй төбөй экен, бул жигит экен деп баарыбыз ойлоп калдык, Камчыбек байкени дагы эметели. 2011-жылы булар уже кайра тиги да бул да билген оппозиция болуп да, биз ошонун туурасын туура деп айтып атабыз да. Болбосо Сооронбай Шарипович менен талашым жок эчтеке, ал эчтеке саткан жок эчтеке менен. Алмаз Шаршеновичтин жанагындай сөздөр булар деген мындайча айтканда бул күнүмдүк эле сөздөр, бир кыйын болгон эчтеке жок. Мына азыр мисалы кандай гана иштер болот, мисалы ошол мен азыр элестетип көрүп атам. Биз үйдө ойлонуп алып жазчубуз да. Мисалы лозунг жазчубуз элге. Айнан карапайым эл могу жерде жетим тоо моундай экен, монча 3 миллион запас бар экен, 54 элементтеги Менделеевдин таблицасында моундай болгон кем бар экен, ушунун баарын билгизбей жоготуп атат, ошонун баарын биз алып калалы деп түшүндүрчүбүз. Кийин эме менен болгондо, бул WhatsApp менен оңой болду да, мындай сүйлөп кое берсең эл үйүндө жүрүп түшүнөт. Эчтеке эметпейт, баягы айылдан баягы пикетке чыгыш үчүн келчү эмес белек. Андай эмес, алар үйдө отуруп эле малын жайлап атты, билип атты да. Ошон үчүн жана айтканда Садыр Нуркожоевичтин эл көп чыккан эмес дегенде сөздөр бар эмеспи? Эл ошондо Садыр Нуркожоевичти түбү менен көтөргөн, түбү менен колдоду. Мына мен ачык эле сөгүп турдум го элим бар. Садырды азыр алып чыгып моундай кылбасак, мен Сооронбай Шариповичке мындай эмем жок болчу. Просто өзүм бу кыргыз эли үчүн ушул бала чыкса бир нерсе болорун. Камчыбек Кыдыршаевич канча жылдан бери кыргызды камалып баратса да Садырды тең президент кылабыз. Ошондой оңолот кыргыз деп жүрдү. Туурабы? Мына ошонун баардыгын биз дагы ойлонобуз да, адам катары. Анан биз Садыр Нуркожоевичти 11-жылдан эле колдоп жүрчүбүз. Камчыбек Кыдыршаевте болгон жигит баатыр жок. Мен мисалы айтайын, 11-жылы президенттикке койбоду. Мен ошондо Алмаз Шаршеновичтин досу болчумун, ачык айтайын. Азыр укса билет да, мен өзүнүн жумушуна барып айтып кеттим. Тиги бул эмеси бар эмес, бир форум деген. Барып Алмаз Шаршенович, мен ушундай Камчыбек Кыдыршаевичти колдойм деп атам. Эмнеге дедим. Биринчи айттым, мен тууган экен, төбөй экен дедим. Төбөй экен, биз келип баягы эме кылып эл менен жолуктук, бата берип атабыз. Сен адыл жөн эле жүрө бербейсиңер, мындай баягы бир нуктай болду дейт да. Мен эми мисалы СДПКсы көтөрүлүп атса, мен Атамекен болсо мен кандай бир жактай болом. Мен болсо айтып атам, жок, мен Камчыбек Кыдыршаевичти колдоп берейин, колдойн. Мен деле аны алып эле силерге мындай кылбайсыз, болду, бүттү, эл бийлиги келди. Эл бийлиги дечи биз ал кездечи. Эл бийлиги келди, ушул боюнча тынч туралы.
бардығын колдой эле бул баланы колдош. Кыргыз мунун да ою бар. Карачы, комтөр мондай болуп жатат деп ошондо эле билчибиз Садыр Нуркожоевич бизге түшүндүргөн. Мына 12-жылы камабадыбы? Садыр Нуркожоевич ошондо мен 11-жылы жолугуп алып кеткенде 12-жылы мага чалышканда балдары. Мен 20дай машина менен Ырбачыга барсам, уже эртең менен эрте 9да чыгышыптыр, камап коюшуптур баарын. 120 кишини камап коюптур. Мен атам экенин балдарын тиги бул бат анстунуш, мен де кыргыз деген балдарды эшитип алып бардым. Анан барсам Бишкектен милициялар келиптир, анан эле тиги ууду батпай, гөөдү батпай калыптыр Ырбачыда. Аябай, анан батпай калгандан тиги начальник айтты да, эмне мындай болуп атасыңар? Булар деген камалыш керек, силер мындай эме кылбагыла. Кечеби бизди ушинтип камап аткан, анан кайра биз ошол жолго барабызбы? Кой бергиле деп анан Садыр Нуркожоевичти сура баштадык да, келгиле депчи. Чыгаргыла десе, көрсө анан кийин Бишкекке алып кетип калыптыр. Анан биз ошол жерден бир 40тай кишисин чыгарып калганы залда дачка-машка суу алып берип коюп анан кеттик да. Анан 15-жылы жанагындай болуп калды. Өкө шайланып өтүп кетерде как раз депутаттык шайлоо эмес беле? Анан ошондо өкөнү кайра камабады. Анткени алар кийин билди, булар ушундай адамдар экенин тааныды. Кыргыздын кишилери, мен деген кишилери тааныды. Бул өкө келсе, мамлекет оңдолорун билди да, эртең азыркыдай менен мындай эметип айтып келетим. Ким көзүнө көрсө, сүйүнсүн. Бул жолдордун баарын эле мейме кылып койгон элечи, расширять эткен эле канча жумуш. Болуптур талашат экен тигинен бул баягы президенттен деп. Аны мактабайын. Мына 47-чи түрмөнүн жанында үйдү көрдүңөрбү? Канча. Мындайча айтканда ал жерде булардын баатырлыгын айтайын, ушуну кыргыз түшүнбөйт, билбейт экен. Ошол жерде бир кичинекей мекеме турган болсо, бүгүнкү күнү килейген мына Нарын эле шаарынын населениясын мисал кылайын. Биз Нарын шаарынын жарым Нарынын город, Нарындын кишилери келип ушул жерге жайгашып атат. Ошондо бир айылда 400 түтүн болсо деген, азыр бул жерде ошол айылда ирет дегенде 2,5 миң түтүн болсо не дейбиз? Ошол айыл өкмөттү көтөрөбүз да, түшүнөбүз да, элди, сыйдырды, бактырды, багып атат. Ошол сыяктуу бир Бишкектин бир чортонун ортосунан кичинекей жерди алып туруп, жанагынча түтүн кишини кийирип, мына кыргызды батырып алганына бул баатырлык. Мен ошону эле айтам, мына айтпаймынбы, эл бирөөнү көтөрүп барган эмес. Ошондо 6 киши мына Шерниязов, Өрөк Черкешевич, Атамбаев, Чыкмаматов, Чотонов, Болот Черебиз, Эркин Алымбектер 8 киши узкий кырып чогулганда айтканда, кимибиз сен президент болуп кимибиз деп. Ошондо билип атышат буларчы, элди уткандан кийин президент болот. Анан алар да билген эмес да. Биз келебиз депчи. Эмне кылабыз дегенде ошондо Өрөк Черкешев айтып атат. Баарыбыз мондайбыз азыр даяр эмеспиз, давай убактылуу деп, убактылуу өкмөт кылды, Руслан Шашенов жаңы саял деп коюп коюп атат. Ошондо алар Руслан Шашенов үчүн чыкса, бүгүн ошол жооп бермек Руслан Шашенов. Же Атамбаев ошондо жүрүгүлө Атамбаевди алып баралы мителсе, Атамбаев жооп бериш керек болчу. Азыр кантип ошентип элдин илдетине баштарын сайып коюшту да, турду дагы эртеңки күнү мамлекетте моундай көрүнүш болду. Алар эмнеге жооп бериш керек? Туурабы? Мына азыр деле могу эмени 19-жылда айтайын. Чыгардык, баарыбыз бүт үйдөн сүйүндүк, Садыр Жапаровду, Нуркожоевичти. Жок, 19-жылы коронавируста чыгып кетти үлгүсүндө. Анан 20-жылы шайлоосу болду. Анан биз азыр дагы ушундай бирдеме турган, биз эмнеге андан көрүшүбүз керек? Садыр, сен келип алып анан ушундай кылып атасың деп айтабызбы? Же эмне өзүбүздү билбей калдыкпы биз? Телефон менен болсо да колдо түрмөдөн чыгарып кетти, койдук. Элестет. Мындайча айтканда илшайт этип койсо, биз эл алып келип алдык. Анан эмне ушу Садыр Нуркожоевич күнөөлүү болобу ушуга? Сизге мындай эмени айтып атам да, мындай болбош керек да. Аны эл өзү алып келип атат, каалоосу менен. Окуй Садыр келсе, оңолот, эл жыргайт деп коет. Анан бүгүн бирдеме болсо эле Садыр күнөөлүү, Садыр күнөөлүү. Аны эл алып келип атат. Ушуну могу жанагы кечеги интервьюлерде көрөбү, ыйлагым келди, бирөөлөрүнчө убактылуу өкмөт күнөөлүү, аны тигинтип күнөөлүү. Ал элдин милдети, айткан талабы болчу. Буларды кетириш керек, монун баарын тигин интели, муну интели деп өзүңөр билесиңер, Нарынга барып келиш үчүн деген 6 саат, 10 саат кетчи. Жолдун баары ачык, алаң болчу. Ташка күлөстүрө калчу, Бакиев келип атчы, бир министр келип атты десе, тимеле таштын баарын коостоп күлөстүрүп койчу. Баягы биздин байкебиз бир айтты го, депутат эле ошондо ким? Мадубаров. Ой, Нарында жатты, эт жеп жатыптыр деп, Улдайдын айдында айтып алып, анан нарындыктар көчүп келип, кайсетти көрсөтчү бизге деп айтпадык беле, баягы Ыраматтык биздин Калыбек атабыз айтты эле го.
кайсеттүү болот да. Ошондо тигилердин мүнөзү мындай болуп атпайбы? Барса эле байкуштар тигинтип минтип кирип кеткен дагы мына бизде жакшы, биз деген кыйраттык дейт экен да. Ал кеткенден кийин эл жашап атат да. Анан бирөөсү авария болуп атат, дөңгөлөгү жарылып, жолдо калып атат. Анан тажаганда эл айтат да, бул бийликти кетириш керек да, давай жолдоңду алалы депчи. Анан оңдолгондон кийин, жанагындай болгондон кийин, элдин талабы аткарылгандан кийин, келген киши, ал элди түрүп алып келген жок. Ал эл коюп койду. Эми бирок андайын иштесе болмок, ош күнөөсү ошолордук. Мисалы андан кийин жанагы убактылуу өкмөт, анан кайра президент деп анан митпей эле алды келди башына коюпту эле. Эми могу эки достой эле иштеп коюш керек болчу да, болду. Экөөбүз ошондо тиги убактылуу өкмөт 6 дос болчу. 6 иштеп койсо болмок. Андан кийин деле мындай Сооронбай Шарипович келди. Баардыгы мындай турган. Даярдын эле үстөнүн бетте ал кишиде эчтеке күнөө жок. Анткени мамлекеттик машина деген бар. Биз иштеп аткан бул мамлекетте жанагы кызмат орду бар дегенде, министерство бар. Болгон биздин ким мындай айтканда юстициядан, правоохранительный органдардан баштап баардыгы мамлекетке кызмат кылганга тийиштүү. Ошолор туура эмес иш кыла турган болсо, мисалы комбайн дегеним жана машина деп атпайбы? Комбайн буудайды чабат. Дөңгөлөгү чарылып калса жүрбөйт. Ал жерде шопур күнөөлүү эмес. Эмнеге жарылып калган жасаш керек. Жасап анан кайра салса анан жүрөт да. Биздики мындай болуп да, комбайн кетип баратса токтоп калса эле чуркап эле шопурун алып урутуп атабыз. Тиги дөңгөлөгү жүрбөгөнчө подшипник сынган эме жүрбөйт да. Биз ошону түшүнө албай эле алдак салдак сен мен дейтип отуруп эле бири-бирин мынтип тиги экинчисин тигинтип отуруп мурда жеп алып эметип алгандар туура эмес деген сыяктуу кылып анан бири-бирибизге эле мындай калса экенбиз да. Анын колунан эмне келет? Ал ким эле деген сөздөр менен ал бул эле да анын ата-энесине чейин чукуп, анын тиги ягына биягына айтабы киши эмес деп отуруп, Кыргызстанды мамлекет деген мамиле кетирип атат. Мамиле кут болуш керек болчу. Мына убактылуу өкмөттүн колунда турган ошондо. Ошондо мамиле кут деп которуп койсо ошондо бир кут болмок. 30 жылдан бери келатканда, монтип жеп ичип атканда, акайыбы тигинси ар бири качырып атканда мамиле кетип атат да биздики. Мына Назарбаевде биз Токаев болду го уже 30 жылдан бери. Бизде канча болду? Мына 5-6. Мамилебиз кетти. Анткени Куранда эле жазылган, субханаллах деп жаса берсең, эми айта берсең, көп сооптор болот деп атат. Бизде эле ошол эле мамиле кет деп атса, эртең мамиле кетип атпайбы? Эгер биз кут деп мамилебизди кут кылып алсак, мына ушуларга көңүл буруп алсак жакшы болмок. Анан мен жанагы сиздин сурооңузга жана ушул азыркы учурда могучу. Мындай учур мындай болгон эмес Кыргызстанда, иши болбойт дагы. Анан азыр биздин могу түпкү эмелерибиз кече мындай тиги эмеде айтып отургандарын угуп калдым да. Кээ бирөө интервью берип атат, кээ бирөө болсо өзүнүкүн баягы көрүнүп калайын деп атат, мындай тигине көрдүм да. Анан ошондо минтип айтып атат. Азыркы бийлик деп атат да. Мындай болду тигин. Азыркы бийлик эмнени гана кылган жок. Мындайча айтканда, азыр жок дегенде эле моуну ойлоп көрсүнчү элчи. Азыр мындай бир үй бүлөдө атадан корккондо эмне болот? Ынтымак болот, ошол үйдө жакшылык болот, кененчилик болот, баары болот. Атанын тарбиясы бар. Ошол сыяктуу Кыргызстандын ичинде азыр бизде деген тарбия турат азыр. Тарбия турат. Кээ бир жана орлулар тамашалап анан камчы менен чабып коет. Туп-туура ошол турат. Ошол. Ошон үчүн бизге Кыргызга темирдей тартип керек. Мына азыр темирдей тартипти биз келтирип атабыз. Эгерде ушуну бусуп ала турган болсок, болуптур деп мен кыйын деп бирөөсү келсин, ар хаос кылып алабыз Кыргызстанга.